Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин китеп сүйүүчүлөр. Биздин пайдалуу китептер YouTube каналыбызга кош келиңиздер. Биздин каналда видеолорду бардыгын толугу менен көргүңүз келсе, анда YouTubeга киресиз, пайдалуу китептер деп жазсаңыз, биздин каналыбыз чыгат. Каналдын өзүнө кириңиз, ошол тоголок турган сүрөттү бассаңыз, каналдын өзүнө киресиз. Ошол жерде мына главная деген жерде видео деген жазып турат. Ошол жерде сиз видео дегенге бассаңыз, ошол жерде видеолор катары менен чыгат. Ар бир китеп 3, 4, 5, 6, 7 бөлүккө чейин бөлүнүп киргизилген. Сиз бир гана бөлүгүн угуп, толук китепти уктум деп же башка бөлүктөрүн издеп таппай жүргөн болсоңуз, анда сөзсүз түрдө каналга кирип толугу менен видео дегенге басышыңыз керек. Же бир китепти бардык бөлүктөрү менен уккуңуз келсе, анда плейлист дегенге кирсеңиз, ар бир автордун китеби ошол жерде өз алдынча киргизилген. Көңүл буруңушуңуз керек. Бөлүмдөрү жөнүндө сөзсүз түрдө жазылган. Бардык китепти угуп баштаганда биринчи бөлүмдөн баштасаңыз, анан экинчи, үчүнчү, төртүнчү бөлүм деген сыяктуу болуп бөлүмдөр менен киргизилген. Бардыгы түшүнүктүү болуш үчүн катары менен уккан пайдалуу. Күйөөңүздүн ийгилиги сиздин колуңузда. Дейл Карнеги. Урматтуу окурман, бул китеп үй-бүлөнүн жашоодо жана жумушта ийгиликке жетүү жолдорун көрсөтөт. Ийгиликке умтулган жубайлардын эри шаркак болуп бирге аракеттенишин жана андагы аял затынын ролун жандуу мисалдар менен баяндайт. Китеп сиздин да ийгиликке жетишиңизге өбөлгө болсун деген тилекте сунуштайбыз. Китеп тууралуу кесиптик окуу жайларынын биринде адамдык сапатты өнүктүрүү аттуу темада кыздарга сабак берчүмүн. 17-20 жаштагы жаш кыздар коомдук жашоого даярдануу менен бирге кесипке да даярданып жатышкан. Алар тууралуу ар тараптуу маалымат алуу үчүн ар бирине суроо баракчасын даярдап тараттым. Бул баракчаларга атын жазбастан суроолорго гана жооп берүүсүн сурандым. Эң негизги суроолорумдун бири: алдыңкы 10 жылдын ичинде турмушка чыккың келеби деген суроого баары ооба деп жооп беришти. Андан кийинки карьераны тандайт белең же үй-бүлө куруунубу деген суроомо үй-бүлө деген жоопту алдым. Алардын жообу педагог катары мен үчүн абдан маанилүү эле. Аларга келечекте ийгиликке жетиш үчүн мыкты кызматкер жана ошону менен бирге эң мыкты айым болуу керектигин түшүндүрүүгө аракет кылдым. Ар бир аял үй-бүлөдө бактылуу болгусу келет. Алардын бактысы күйөөлөрүнүн ийгилигине жана жакшы жумушка орношконуна байланыштуу болорунда шек жок. Үй-бүлө материалдык жактан камсыз болгонуна жараша бактылуу боло алат. Аялдар үчүн Карнеги курстарын берип жүргөнүмдө курска катышкан аялдардын баарынын көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кылдым. Күйөөлөрүнө жардамчы болгон аялдардын көйгөйлөрүнө чара издедим. Бул китепти жазышымдын себеби бир топ принциптерди кыйынчылыксыз түшүнүп, жашоодо оңой колдоно турган эрежелерге айлантуу эле. Китепти окуган кээ бир адамдар эркектердин ийгилиги жубайларына гана байланыштуу деген ойдо калышы мүмкүн. Үй-бүлөлүк жашоодо аялдар эле эмес, эркектер да ошончолук деңгээлде жооптуу. Китептин максаты аялды күйөөлөрүнүн ийгилигине канчалык таасир тийгизе аларын баса белгилөө. Менин көз карашым боюнча, ийгиликке жеткен адам жумушуна чын дилден берилүү менен бирге өмүрлүк жарына жана балдарына кайдыгер калтырбаган, эл менен жакшы мамиледе болгон адам. Китептеги окуялар жашоодо тажрыйбадан өткөндүктөн бул тууралуу талашып тартышуунун мааниси жок. Эмгектин мазмунундагы жөнөкөй пайдалуу маалыматтар жашоодон гана алынган. Урматтуу окурман, адам өмүрүнүн өтө кыска экендигин билебиз. Колдон келишинче эрежелерди сактап, сабырдуулук менен алдыбыздан чыккан тоскоолдуктарды жеңели. Ийгиликке алгачкы кадам. Күйөөңүздүн чечим чыгарышына жардамчы болуңуз. Бул жолу 1910-жылы Нью-Йорктун четиндеги бир арзан пансионатта жашаган эки жигит тууралуу сөз кылмакчыбыз. Алардын бири Дейл Карнеги Миссури талааларынан кыялга жетеленип калаага келсе, экинчиси Массачусетс штатынан келген Уитни аттуу карапайым айылдык жигит эле. Ошол учурда алар Америка драмалык искусство академиясында окушчу. Дейл чогуу жашаган досу тууралуу мындайча баяндайт. Уитни жашоодогу жолун айыл чарбадан баштаган. Анын алдында койгон максаты элге таанымал, көрүнүктүү ишкананы башкаруу эле. Жаш жигит бул ишке абдан кызыккандыктан эптеп орношкон ишканадагы катчылык жумушуна абдан олуттуу мамиле кыла баштады. Күн түн дебей
жан үрөө иштеп, жада калса тамактануу учурунда да көчөгө чыкчу эмес. Кожоюндар жаш жигиттин кандай иштеп жатканын байкашкан деле жок. Анын кызматын баалап, ашыкча акча деле беришпеди. Ишкананын жаңы бөлүмү ачылганда Уитни ошол жакка жиберишти. Уитни катчылыктан соода агенттигине, андан соң бөлүм башчысы жана аймак башчылыгы даражасына жетти. Кыйынчылыктарга карабастан жумушунан баш тартпады. Узак жылдар бою кыялданып жүргөн башкы мүдүрлүк кызматына азыркы Big Nut Packing ишканасына жетип, кубанычы койнуна батпай кудуңдап жүрдү. Бир топ жылдар бою башка ишканаларда да ийгиликтүү мүдүрлүгүн улантты. Ал кезде кичинекей бир пансионаттын бөлмөсүндө маектешип отурган эки дос бири-биринин кыялдарына көп деле ишенбеген чыгар. Бир күн чоң ишкананын башчысы болом деген Уитни Дейл бир топ жолу шылдыңдаганда болчу. Бирок жаш жигит алдыга койгон максатына ийгиликтүү жетти. Негизинен бул икеа кээ бир окурмандарыбызга жөнөкөй сезилиши мүмкүн жана аракет кылган адамдын баары максатына жете алат дегенде ойдо болор. Уитнинин ийгилиги кокустан эле болуп калган жок. Анткени ал жогорку кызматтарга көтөрүлгөн сайын арткара турган жумушу боюнча билимин да жогорулатып отурду. Балким кандайдыр бир окуу жайында окубаса да, барар жолун өтө жакшы билгендиктен бул жолдун оош кыйышын, түз чуңкурун жаттап алган. Ал үчүн жашоосунун кызыгы тынымсыз кызмат которуу аркылуу кыялданган максатына жетүү эле. Адамдар жашоосунда чечкиндүү кадам ташташы керек. Анткени чечкинсиздик Кудайдын жалкоо жана ийгиликсиз жашоого ыраазы болгон адамдарга берген эң чоң жазасы эмеспи? Окууну аяктагандан кийин бир ишке кирип, анан үйлөнгөн же аскерге кеткен, дароо эле жашоосунун өзгөрүшүн каалагандар ийгиликке жете албайт. Алдыга койгон максаты жок адамдар бактысыз болушат. Нью-Йорктун эң жандуу жеринде келечекти өзгөртүү клиникасы аттуу ишкана ачкан Энн Хейвудтун кызматы иштеген жумушун жактырбаган же каалагандай иш кыла албаган адамдарга жардам берүү эле. Хейвуд менен бир канча жолу бирге отуруп маектештик. Жардам сурап келгендердин эң чоң көйгөйү өздөрү эмне каалаганын билбегендиги экендигин айтты. Андай адамдарга оболу эмнени көздөгөнүн билиши керектигин Хейвуд мындай деп билдирет. Андай адамдар эң чоң колдоону жубайларынан алышы керек. Аялдар күйөөлөрүнүн эмне каалаганын жакшы билишет. Биргелешип чара издешсе, эки жак тең бир ишти жасоого талпынып, көйгөйлөр чечилет. Жада калса пайда болгон көйгөйдү чечүү үчүн биргелешип аракет кылуу мүмкүнчүлүгү да түзүлөт. Самуэл жана Эстер Кинг бактылуу үй-бүлө орток максатта биригиши керектигин айтышат. Бул максат тууралуу ачык маалымат жок, бирок кандай болбосун, буга биргеликте жетүү зарыл экендигин баса белгилешкен. Бул эки жазуучунун көз карашы боюнча эң негизгиси алдыга максат коюп, ага жетүү үчүн өз милдетин аткаруу керек. Көңүл ачуу, саякаттоо тууралуу кыялдарын бөлүшкөн эки киши кайгы жана кубанычын бөлүшүү үчүн да бири-бирин издешет. Канзастагы Грэм үй-бүлөсүнүн бактылуулугу бул иштин сырын ачкандыгын көрсөтүп турат. Жубайлар кирешелүү мунайзат өндүрүүчү ишкананын ээлери. Билл менен анын жубайы Маржорини бактылуу адамдар деп айтсак болот. Алардын 6 баласы, көп акчасы жана заңгыраган үйү бар. Бул ийгиликке кантип жетишкени тууралуу сураганымда өтө маанилүү жооп алдым. Узак мөөнөттүү план жана биргелешип иштөө. Алар баш кошкондон кийин тапкан бир аз кирешесине үйлөрдү сатууга көмөктөшкөн риэлтордук ишкана ачышты. Колдорунда эч кандай каражат жок болгону менен ийгиликке жетүүгө жана талбай иштөөгө каалоолору бар эле. Алардын ишканасы бир ишкананын дализинин бир бурчунда жайгашкан. Обол иштери шыр кетпей, жандарын араң багып жүрүштү. Бир топ убакыттан кийин иштери жүрүшө баштаган Грэмдер мүмкүнчүлүгүнө жараша үй жана ишкана жайларын сатып алышып, ишкердигин улантышты. Андан дагы бир канча убакыт өткөн соң мунайзат өндүрүү ишин баштап, ийгилик жолуна түшүштү. Бүгүнкү күнүбүздө жалпыга таанымал William Graham Petrol мунайзат өндүрүү фирмасы ушундайча түзүлгөн. Грэмдер бүгүнкү күндө да ийгиликке жетип жатышат. Өмүрлүк жолдошу чет өлкөлөрдө соодасын жүргүзсө, Грэм айым болсо өлкө ичинде соода иштери менен алек болууда. Бир ишти жасоону чечкенден кийин ийгиликке жетпей калууга эч кандай себеп жок. Бири-бирине толук ишенген адамдар кирешелүү жана кубаныч тартуулаган иштердин
каалгасын да ачышат. Адамдар иштерин пландуу жүргүзүшсө көздөгөн максаттарына жетишет. Чечкинсиздик коркуунун эң чоң себеби деп Колумбия университетинин профессору Герберт Хокстун айтканы бар. Мен да бул сөздү жактырып, колдоп жана анын сөзүнө чечкинсиздик ийгиликтин жолундагы эң чоң тоскоолдук деп кошумчалайт элем. Маселени корутундулап айта турган болсок, жубайы күйөөсүнүн ийгиликке жетишин кааласа, аны жакшылап таанышы керек. Ал үчүн алдыларына бир максат коюп, ага умтулушу зарыл. Аял күйөөсүн жакшы түшүнүшү керек. Ошондуктан ийгилик, акча табуу, чоң иш баштоо, кадыр барктуу күтүү болобу, алгач баарын жакшылап анализдеп алуу абдан чоң мааниге ээ. Булардын маселелерди чече албаган аялдар күйөөлөрүнүн ийгилиги үчүн эмес, алардын ийгиликсиздиги үчүн аракет кылган болуп калат. Кыскасы, күйөөңүздүн максатына жетишине же идеяларына умтулушуна чечкиндүүлүгүңүз жана салымыңыз менен жардамчы боло аласыз. Кыялдануу эмне үчүн маанилүү? Бир максатка жеткенден кийин дагы бир максатты көздөгүлө. Ник Александр аттуу жаш жигит эң чоң максаты жакшы бир окуу жайда окуу эле. Зээндүү жана тырышчаак Ник балдарды аябысыз мамиле кылган жетимканада чоңойгон. Жарытып билим бербеген бул жетимканада 14 жашында орто мектепти аяктады. Анан калса Никке бул жайдын башка бере турган маалыматы жок эле. Окууну да аяктаган соң Ник өз алдынча жашоосун уланды. Оболу өтө аз эмгек акы төлөгөн тигүүчүнүн жардамчысы болуп иштей баштады. Күнү түнү жаны тынбаган жаш жигит кийим тигүүчү машина менен тиккенди үйрөндү. Бир канча убакыттан кийин кичи ательелерде чоң ишканалардын алдына биригип, ателье жумушчулары менен бирдикте анда маянасы көтөрүлүп, иш убактысы кыскарды. Жашы жогорулаган сайын жогорку окуу жайда окуу кыялы бүлбүлдөп өчүп бараткан сыяктанды. Ал ошол учурда бир сулуу кыз менен таанышып калды. Аны менен үйлөнүүнү чечип, экөө баш кошту. Иштеген жумушу купулуна толбогонун түшүнгөн Ник жубайы менен кеңешип, колдо баарын сатып, риэлтордук ишкана ачышты. 10 жылдын ичинде иштери жүрүшүп, көп акча таба баштады. Жубайы Терез Никтин жогорку окуу жайда окууну эңсеп жүргөнүн билгендиктен, эми жогорку окуу жайга кирүүнүн учуру келди деп, аны жаңы жашоого түрттү. 36 жашында жогорку окуу жайды аяктап, дипломун колго алган Ник жубайы менен бактылуу өмүр сүрүүнү максат кылып, кыска убакыттын ичинде деңиздин жээгинен үй сатып алууга жетишти. Бир топ жылдардан бери ийгиликтерге жетип жүргөн Александрдын үй бүлөсүндө кыз перзент дүйнөгө келди. Ата-энеси перзенттин эң жакшы окуу жайлардан билим алышын көздөштү жана мындан да ийгиликке жетишти. Арадан көп убакыт өткөндөн кийин Александрдын жубайын жолуктуруп калдым. Ал мыкты үй кожойкеси болуптур. Жолдошу болсо жаңы долбоорлордун үстүндө иштеп жаткан экен. Ар бир сөзүнүн астын сызып окуган Бернард Шоунун төмөнкү сөзү Александр тууралуу айтылып жатса керек. Ийгиликтен корком. Бир иште ийгиликке жетүү ал кишинин бул дүйнөдөгү иши бүткөнүнөн кабар берет. Бул эркек жөргөмүштүн ийгиликтүү жупташуудан кийин ургаачысы тарабынан өлтүрүлгөнүнө окшойт. Ар дайым артымдагы эмес, алдымдагы ийгиликке карай кадам таштоону каалайм. Алдына койгон олуттуу максаты болбогон адамдар өмүр бою өп-чап, аш-жылаңач күн өткөрүп жүрө беришет. Алардын дүйнөсү түссүз, эптеп күн кечирүүдөн башка нерсени ойлошпойт. Жашоодо толук рахат алып жашаган адамдар жандуу болушат жана алдыларынан чыккан тоскоолдуктарды жеңип өтүп, болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонушат. Узак мөөнөттүү долбоор түзгөндө жашоону бөлүктөргө бөлүп алган оң. Мисалы, аял алгачкы 5 жылдын ичинде күйөөсүнүн жогорку кызматка келерине ишениши керек. Хейвудка келген кардарлардын биринин жубайы күйөөмдүн эч качан жашоодо каалаган нерсемдин баарына жетемин деп манчыркап жатып албашынан үмүт кылам. Эгер бир күнү жетерлик акчам, билимим, тажрыйбам бар десе, мына ошол күнү биздин бал айыбыздын бүтүшү болот деп айтыптыр. Тапкан нерселерибизден бир күн кол жууп калаарыбызды ойлоп, аны дагы бекемирээк кармасак, жакшылыктардын баркын мындан да жакшыраак түшүнөбүз. Көздөгөн максаттарыбызга жеткенден кийин күйөөлөрүбүздүн ийгилиги жана үй бүлөбүздүн бактысы үчүн дагы жаңы нерселерге умтулалы. Сүйүүнүн сыры.
Ийгиликтүү ишкерлердин бири Фредерик Уильямсон бийик даражага кантип жеткени тууралуу сураган журналистке төмөндөгүчө жооп берген эле. Жашым жогорулаган сайын адамдын ышкысы ийгиликке жеткире турган купуя сыр экендигине чындап ынана баштадым. Ийгиликке жеткендер менен ийгиликке жете албагандардын ортосундагы негизги өзгөчөлүк акыл жана жөндөмдөрүнүн жогору төмөн болушунда эмес. Булардан эки кишинин алып карай турган болсок, кылган жумушун сүйүп аткарган адамдардын дагы көбүрөөк ийгиликтерге жеткендигин көрөбүз. Бир ишти сүйүү аны канчалык каалагандыгыңыздын белгиси. Ышкылуу жана кызыккан адам үчүн оор иштер да көңүлдүү жана оңой болот. Жашоодогу тажрыйбалар менен бышып жетилет. Уильямсон да тажрыйбаларына таянуу менен ушундай улуу сөздөрдү айткан. Күйөөңүзгө тынымсыз болбосо да кээ-кээде жумушун сүйүү, ишин берилгендик менен аткаруу үчүн сиз берген сунуштар анын ийгилигин дароо жогорулатып жибербесе да, жашоосун пландоодо кадимкидей таасирин тийгизет. Кандай жумушта иштесе да, жашоосунда ийгиликке жетишкен адамдардын окшош жактарынын бири кылган жумушун сүйүп, берилгендик менен аткаруусу. Мугалимдин ышкысы аттуу китептин автору, Йель университетинин профессору, тарыхчы Уильям Лайон Фелпс менин пикирим боюнча мугалимдик өнөр жана кесип болуу менен бирге ыйык бир милдет. Сүрөтчү сүрөт тартканды, акын ыр жазганды сүйгөндөй эле мен да мугалимдик кесипти сүйөм. Ар күнү эрте менен ойгонордо көз алдымда окуучуларым тартылат. Жашоодо ийгиликке жетүү үчүн адамды күнүмдүк көңүлүн өзүнө бурган жумушу болуу керек дейт. Ар бир аял өмүрлүк жарынын ушул каалоосун козгоого тийиш. Бул үчүн көп аракеттин деле кереги жок. Кийинки бөлүмдөрдө бул маселе тууралуу маалымат берем. Күйөөңүзгө ишкерлердин өз жумушун сүйгөн адамдарга канчалык муктаж экендигин, бирок бул доордо андай адамдар өтө аздыгын түшүндүрүүгө аракет кылыңыз. Дүйнөлүк автоунаа чыгаруу жаатындагы атактуу ишкерлерден Уолтер Крайслердин адамдардын шыгын жактырам. Алардын шыгы менен кардарлардын да кызыгуусу артат жана мунун натыйжасында иштерибиз алга жылат дейт. Бул эреже ар дайым эле суу кече бербейт. Эгер сизде шык жок болсо, тырышчаактык жана кызыгуу сизди дүйнөгө белгилүү пианистке айландыра албайт. 20-кылымдын белгилүү физиги радар жана дүйнөлүк радио берүү системасын ойлоп чыккандыгы үчүн Нобель сыйлыгынын лауреаты болгон сэр Эдвард Виктор Эпплтон Time журналына берген маегине төмөнкүлөрдү айтып берген эле. Илим изилдөө жаатында ийгиликке жетүү үчүн ышкы жана кызыгууну адамдын жөндөмүнөн жана тажрыйбасынан жогору коем деп айткан. Сөзүндө канчалык терең маани бар. Илим жаатындагы кызыгуу жана ишке берилүү ишкерлердин же күйөөлөрүбүздүн жашоосунда эмне үчүн маанилүү өзгөрүүлөрдү алып келбесин. Атактуу оркестр дөө шааларынан Боб Кросбинин уулунан атасы менен агасынын көп акчаны кантип таап жаткандыгын сурашты. Бала кыскача гана алар көңүл ачып ойноп жүрүшөт деп жооп берди. Жоопко таң калган адам экинчи суроосун да узатты. Ал эмне, сен чоңойгондо эмне кыласың? Бала калыбынан жазбастан туруп жооп берди. Ойноп күлүп көңүл ачам. Силер да күйөөңөрдүн алдыга жылышын, жумушунда ийгиликке жетишин жана көп акча таап бактылуу үй бүлө башчысы болушун кааласаңыз, дароо аракеттериңизди баштап, анын жумушунун сүйүшүнө, жумушуна көңүлдүү барып, баары менен ынтымакта болушуна жардам беришиңиз керек. Жумушуна көңүлдүү барган адамдардын ийгиликке жетпей калышында эч кандай себеп жок. 6. Алтын эреже. Бул бөлүмдө силерге өтө маанилүү 6 эреже тууралуу айтып берейин. Бир топ адамдар аткарып, оң жыйынтыктарга жетүү менен жашоосун бакытка бөлөгөн эрежелер бар. Күйөөлөрүңөрдүн ушул эрежелерге көндүрүүгө аракет кылгыла. Биринчи, жумушуңузду баардык өзгөчөлүктөрү менен үйрөнүүгө жана жумушка туура мамиле жасоого аракет кылыңыз. Кээ бир адамдар өздөрүн көлмөгө ташталган бака сыяктуу ойлошот жана алардын талап кылынган нерселерден башка эч нерсе менен алек болгулары келбейт. Буга байланыштуу бир икеаны айтып берейин. Бирге иштеген эки жумушчудан эмне жумуш жасап жатканын сурашат. Биринчиси кыш куям дейт. Экинчиси храм куруп жатам деп жооп берет. Адамдын жасап жаткан жумушу тууралуу маалыматка ээ болушу анын жумушка болгон кызыгуусун арттырып,
ишин берилип иштөөсүнө өбөлгө түзөт. Американын таанымал журналисттеринин бири Ида Тарбел 500 сөздүк bir макала жазуу үчүн bir канча жума бою маалымат чогултчу. Макаласы жазылып бүткөндөн кийин чогулткан материалдардын өтө азын гана пайдаланганы белгилүү болду. Анын себебин сурагандарга ал мындай деп жооп берген эле. Мага дем берип, ишти туура аткаруума шарт түзөт. Бенджамин Франклин да так ушул усулду колдонуп, ийгиликке жеткен. Жаш кезинен самын чыгарган заводко орношуп, анын баардык бөлүмдөрүн үйрөнгөн. Самындын кандай жасалганын сурап билгени менен бирок бул маалыматтардын эч бир пайдаланган эмес. Бир маселе тууралуу канчалык маалыматка ээ болсок, жасаган жумушубузга да ошончолук кызыгабыз. Эгер күйөөңүз жумушуна кайдыгер болсо, анын себептерин изилдеп, бул көйгөйдүн жоюлушу үчүн сиз да колуңуздан келген аракетти жасаңыз. Балким анын жумушу тууралуу жетерлик маалыматы жок же ишканасындагы өзүнүн ордун жакшы түшүнбөйт. Экинчи эреже. Алдыга койгон максаттарыңызды жакшы билип, туруктуу болуңуз. Ар ким өзүнүн максатын жакшылап аныктап алып, өзү бет алган жагына багытталышы керек. Эмне үчүн иштеп жатканын, максаттары тууралуу жакшылап ой жүгүртүп, пландарын кечиктирбеши зарыл. Эмне максаты бар экендигин жакшы билген адамга эч нерсе тоскоол боло албайт. Бенджамин Франклин bir макаласында мындай дейт: ар ким өз ишин тандап алсын да, ийгиликке жетиш үчүн жан үрөө иштесин. Эгер англиялык акын Сэмюэл Тейлор Колридж бул сунушту кабыл алганда баардык чыгармалар ийгиликтүү аяктап, жөндөмдөрүн да бекер жерден мукотуп алмак эмес. Акын дүйнөдөн кайтканда артында аягына чыкпаган 40 000 чыгармасы калып калган. Күйөөңүз менен анын келечектеги максаттары тууралуу сүйлөшүңүз жана максаттарын жүзөгө ашырыш үчүн ага жол көрсөтүңүз. Үчүнчү, мойнуңуздагы милдеттериңизди жактыруу менен кабыл алыңыз жана ага тоскоолдук кылбаңыз. Балким жаш балага айтылгандай кабыл алынышы мүмкүн, бирок милдет эмне экендигин жакшы түшүнгөн адамдар дагы көбүрөөк ийгиликке жетишет. Көз боемочулардын устаты деп эсептелген Гарвард Терстон ар күнү эртең менен уйкудан ойгонгондо кийинүү бөлмөсүнө өйдө-ылдый секирип, өзүнө өзү бийик үн менен көрүүчүлөрүмдү жакшы көрөм, көрүүчүлөрүмдү сүйөм деп кыйкырчу. Тамырларындагы кан кызыганча ушинтип кыйкырган Терстон чынында эле көрүүчүлөрү болсо аны сүйчү. Ишкерлердин баары жумушумду сүйөм, ишиме берилишим керек. Бүгүн да тирүү турганыма шүгүр. Бүгүн шайдоот болом деп жумуш күнүн баштаса, ийгиликти чакырган болуп саналат. Төртүнчү, өзүбүз үчүн эле эмес, өзгөлөргө да пайдалуу болуу пикирин көңүлүбүздө болсун. Жалкоо жана жашоодо эч бир ийгиликке жете албаган жумушчулардын көзү саатта, ою эмгек акысында болот. Ал жумушчу өзүн гана ойлойт. Башкаларга да пайдалуу болууну каалаган киши зор өзгөчөлүккө ээ. Көптөгөн жөндөмдүү адамдар башкаларга пайдалуу болуу үчүн гана аз эмгек акы менен иштөөгө ыраазы болот. Андай адамдар дагы эле бар экендигин билебиз. Алар кирешелүү жумушту тандаса да болот, бирок алардын дилиндеги башкаларга пайдалуу болуу сезими ушундай иштерге багытталган. Бешинчи, өзүңөрдөй жумушун сүйгөн досторду тапкыла. Мен муктаж болгон эң чоң кемчилик мага аткара ала турган иштерди аткара ала турган дос деп айтат Эмерсон. Көпчүлүк учурда күйөөлөрүбүздүн жумуш чөйрөсүн көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн таба албайбыз. Алардын жанындагы жолдошторун да шыктандыруу үчүн бир нерселерди кылсак болот. Баардык жерде ушундай түшүнүк жана жөндөмгө ээ адамдар болот. Ошондой кишилерди таап, күйөөңөр менен достук арттырышына шарт түзгүлө. Мындан эч нерсе жоготпогондой эле алгачкы күндөрдөн баштап иштердин жакшы жолго түшүшүн көрөсүңөр. Алтынчы, берилгендигиңерге, ышкыңарга жана кызыгууңарга жараша ийгиликке жетесиңер. Бул акыркы эреже тууралуу көз карашты профессор Уильям Джеймс бир топ жылдар мурда айткан. Философия сабагында анын төмөнкү сөздөрү окуучулардын кулагына күмүш сырга болуп тагылган. Кандайдыр бир сезимиңердин козголушун каалайсыңарбы? Азыр сезимиңердин козголгонун элестеткиле. Муну ойлоонун өзү да сезимиңерди козгойт. Бактылуу болуу жана бир иште ийгиликке жетүүнү каалайсыңарбы? Өзүңөрдү ошондой сезгиле. Сезүү менен андай болуунун ортосунда эч кандай айырма жок. Ар дайым шылтоо издеген, ийгиликке жеткирчү жолдордун өз колдору менен жапкан жана
өздөрүнөн башка эч кимге маани бербеген адамдар жашоо нугун өзгөртүү үчүн ушул принципти гана карманса да көп нерсеге жетишет. Оюңарга келген нерселерди дароо аткарууга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо да, баар деген ойдо болсоңор, баардык нерсе сиз каалагандай жолго түшкөнүн көрөсүз. Кулак салыңыз. 1950-жылдагы эң маанилүү окуялардын бири. Чикагода 5 кабаттуу үйдүн үстүнөн боюн таштаган Билл Джонс жашоодон корккондуктан ушундай кадамга барган эле. Жумушу жакшы, чөйрөсүндөгүлөргө кадыр баркы бар Джонс бир канча убакыттан кийин карыз ала баштап, аны төлөй албай турган абалга келген. Өз алдынча баштап алган иши тууралуу жубайына айта алган эмес. Аны ар дайым колдоп турган, чөйрөсүндөгүлөргө күйөөсүнүн ийгилиги тууралуу көбүртүп жабыртып айтып жүргөн аялынын үмүтсүздүккө түшүшүнөн, айрыкча бактылуу үй бүлөсүнүн бузулушунан корккондуктан ушул жолго барды. Боюн таштаган имаратта өзүнө таандык болчу. Бийиктен учуп келип, биринчи кабаттын терезесинин кырына илинген Билл жерге жай түштү. Баш бармагынын тырмагы гана сынган жигит тирүү калды. Ушул окуядан кийин анын жашоого болгон көз карашы түп тамыры менен өзгөрдү. Жумушунда да, карыздарын да унутту. Аялына чуркап барып, болгондой айтып берди. Оболу таң калган жубайы аны жооткотуп, жубатып койду. Джонс кыска убакыттын ичинде карызынан кутулуу үчүн план түздү. Аялы да ага жардамчы болду. Аз убакыттын ичинде карыздарынан кутулган жана кайрадан кадыр барктуу ишкерге айланган Билл Джонстун жаңы жашоосу ийгиликтер менен коштолду. Жогоруда айтылган окуя болгон окуя. Бул окуядан сабак алышыбыз керек. Күйөө аялына ишенбесе жана сырларын аны менен бөлүшпөсө, күнөө өзүндө. Андай адамдар жашоосунда, жашоолорунда жана ар дайым ийгиликке жетип, жагымдуу кабар айтуу үчүн гана өмүр сүрүп жатам деп ойлошот. Иштери жүрүшпөй калганда абалын айткандан уялат же текеберленип айткылары келбейт. Анын аягында өз жандарын кыюуга чейин баруулары мүмкүн. Аялдардын абалы таптакыр тескерисинче, көчө базар кыдырып, башына келген кыйынчылыктарды айтуу үчүн бирөөнү издешет. Эркектер да ушундай кадамга барышса, өз коркууларын жеңишет. Эркек киши башка бир эркекке көйгөйүн айтканы менен натыйжа чыкпайт. Анткени ишкерлердин ар биринин өзүнө жараша чоң кичине көйгөйлөрү бар жана алар ошону менен алет. Кандай гана жумушта иштебесин, эркек киши күнүмдүк окуялар тууралуу үйдө жубайы менен кеңешсе, уйкусу тынч болушу мүмкүн. Күйөөлөрүнүн сөзүнө кулак салбаган аялдар да бар. Кээ бирөөлөр үчүн тамак, мода, балдарынын тентектиги, кошунанын жаңы алган буюму маанилүүрөөк. Бул жаатта алардын акысына да көңүл буруу керек. Алар ушундай нерселер менен алек болушат. Аял өз оюн айта турган учурда туура тандай албаса, анда да келишпестиктер пайда болот. Андай учурду туура тандашы ар дайым анын пайдасына чечилет. Граф де Морне сылык адам тууралуу башка бирөө ал билген нерсе жөнүндө айтса деле, билбегенде кулак түшөгөн киши деп айткан. Бул сөздөр аял затына да тиешелүү. Аял билген нерсеси тууралуу күйөөсүнүн же досунун сөзүн сабырдуулук жана ынтаа менен укса, көбүрөөк баркка ээ болот. Жакшы угуучунун кандай өзгөчөлүктөрү бар? Биз аны жакшылап 3 өзгөчөлүк катары суналы. Биринчи, маектештин сөзүн кулагы менен эле эмес, бүткүл дене мүчөсү менен ынтаа коюп уккан адамдар. Сөздү чын дили менен уккан адам сиз сүйлөп жатканда отурган орундугунун оймолорун кармалабайт жана дубалдай илиңген сүрөткө көз салбайт. Бир нерсе тууралуу айта баштаганыңызда маектешиңиз сизге карай бурулуп, бир аз эңкейе айтылган сөздөргө жараша жүзүн өзгөртүп турган болсо, ага маани бересиз. Экинчи, суроо бергенди билген адамдар. Мыкты маектеш сөзгө ынтаа коюп, ылайыктуу суроо узатып отурат. Маектештериңиз сиздин сөзүңүзгө дагы көбүрөөк кулак салышын кааласаңыз, аларга түрдүү темалар тууралуу собол берсеңиз болот. Акылдан кабар берген бул суроолор маектешиңизге оң таасирин тийгизиши мүмкүн. Күйөөңүзгө жакпаган нерселер тууралуу айтпагыла, айрыкча ал каалабай турган учурда жана насаат айтууга ашыкпаңыз. Ишкер болсо, жарнама берсең, соодаң жакшы жүрөр бекен деген сыяктуу суроолор менен ага багыт берүүгө аракет кылыңыз. Темага тиешеси жок нерселер, мисалы спорт же мода тууралуу эмес, багыт бере турган маселелерге көбүрөөк токтолуңуз. Үчүнчү,
Силерге ишеним арткан адамдардын ишенимин жаман жакка пайдаланбаңыз. Кээ бир күйөөлөр жубайларына сырларын түшүндүрө албаса, мунун себебин издеп күнөөлө көрүү керек. Үй бүлөдөгү ишенимдин жоголушу мунун эң негизги себептеринин бири болушу мүмкүн. Аялдар күйөөлөрү тууралуу маалыматтарды өздөрүнүн досторуна айтып коюшу же талаш тартыш болуп калганда сыр катары сактала турган нерселерди ага каршы колдонушу мүмкүн. Мындай мамиле кылган аялдар күйөөлөрүнүн сырларынын бөлүшүшүн күтпөй эле койсун. Аялдын күйөөсүнүн сөзүнө кулак салышы үчүн же күйөөсүнө жардамчы болушу үчүн анын иштери тууралуу билиши зарыл эмес. Анын сөзгө кулак салышы маселенин чечилишинде таасирдүү болушу мүмкүн. Сиз турмушка чыккан эки эркек. Адамдардын жашоо таризин карасаң, ар түрдүү мүнөздөрдү жолуктурасың. Коркок киши эр жүрөк, жек көрүндү адам сүймөнчүк. Ишенимден кеткен киши ишенимдүү адам болгусу келет. Лорд Честертондун төмөнкү сөзү теманы сонун ачыктайт. Ар бир адамда эки адамдык мүнөз бар. Биринчиси өзү кандай болсо ошол, экинчиси анын болгусу келген мүнөзү. Аялдын милдети күйөөсүн башкага салыштырбастан аны болгонундай кабыл алып, ошого жараша мамиле жасоо. Ушундай кыла алса, күйөөсүнө жардам берген болот. Дүйнө жүзүндө аялдын мактоосун жактырбаган эркек дээрлик жок. Айрыкча аял "Сен укмушсуң, сен менен сыймыктанам" деп айта турган болсо. Ийгиликке жеткендердин көбү бул сөздөр менен көкөлөйт, дейт Марджори Холмс. Өткөндө Паркс аттуу ишкердин төмөнкүчө жазылган катын алдым. Эркек өзү баалаган адамдай болууну каалагандай эле, жубайы баалаган ийгиликтүү адам болууну да каалайт. Бир топ жылдар ичинде ишканамда көптөгөн адамдарды иштеттим, бирок алардын эч бири жубайы менен сүйлөшпөй туруп кызмат ордуна койбодум. Мен үйлөнгөндө аялымдан эч бир кемчилиги жок эле. Бай, үй бүлөнүн кызы болчу. Жогорку билимдүү, жашаган үйлөрү жакшы. Менин акчам да, билимим да, алардыкындай жакшы үйүм да жок болчу. Бирок аракетчил элем. Үй бүлө курганыбыздын алгачкы жылдары көп кыйынчылыктарды тартканыбызга карабастан, анын түшүнүктүүлүк менен кылган мамилеси жашоодогу күрөшүмдө мага дем берди. Бүгүнкү күндөгү ийгилигим үчүн өмүрлүк жарыма карыздармын деп айтсам да болот. Акыркы жылдары айыкпас дартка чалдыкса да, ал үмүтүн, жашоого умтулуусун жана шайдооттугун жоготкон жок. Дагы эле мага жардамчы болууга аракет кылып жүрөт. Бул кат дене бойду дүркүрөтөт эмеспи? Аягы үзүлбөгөн талаптары менен күйөөлөрүнүн жанын кыйнаган аялдар да бар дүйнөдө жашап жатабыз. Жаңы маркадагы автоунаа, жаңы үй талап кылган бул аялдардын күйөөлөрүнүн канчалык жүк болгонун ойлогум да келбейт. Күйөөлөрүнүн жумушунун абалы, материалдык мүмкүнчүлүктөрү тууралуу ойлонбогон аялдардын талаптары абдан орунсуз. Аялдар күйөөлөрүн кантип алга сүрөөнүн жолдорун өздөрү табыш керек. Күйөөнүн ийгиликке жетүү үчүн баштаган ишин жана анын өзүн мактоо негизинен ийгиликке жеткирет. Бул жол тажрыйбадан өткөн. Жыргал жашоону, каалоолорун орундалышын талап кылган аял күйөөсүнүн башына балее алып келет. Үйдө күнүмдүк маектешүүлөрдө ийгиликсиздик алып келе турган маселелер тууралуу эч качан сүйлөшпөө керек. Ар дайым ийгилик, кубаныч жана бакыт тууралуу сүйлөшүүгө аракет кылуу зарыл. Алардын кылдаттык менен тандаган аяр сөздөрү буга шарт түзө алат. Аскерден жараланып кайткан бир жигит амбулаториялык жардам көрсөтүүдөн кийин ооруканадан чыкты. Үйдө отуруп, эркиндиктен жубайы менен бирге деңиз жээгине барып, кайыкка түштү. Бир топ убакыттан кийин жээкке чыгып, кумга жатышты. Айланада эс алып жүргөн адамдар, балдар жана аялдардын таң калуу менен караганын байкаган жигит жарадар бутунан уялып, үйгө кайтуу үчүн аялына жалбаргандай болду. Арадан бир канча күн өткөндөн кийин жубайы күйөөсүнө кайрадан деңиз жээгине барууну сунуштады. Жигит ар кайсы шылтоону айтып, сөздү башкага бурууга аракет кылды. Муну байкаган аялы күйөөсүн бир аз жемелегендей төмөнкүлөрдү айтты. Абалыңдан уялып жатасыңбы? Мунун туура эмес. Бутуңдагы жараат сен сыймыктануучу белгиң. Сен аны абийириң менен, эр жүрөктүүлүгүң менен таптың. Аларды жашырууга аракет кылганың жаңылыш. Эл четинде, жоо бетинде жарадар болгонуңду эстеп, анын баарына көрсөтүүгө аракет кыл. Бул сөздөр жаш жигитке катуу таасир этип, жаш жубайлар кубанычтуу абалда деңиз жээгине бара башташты.
Дагы бир мисал менен бул теманы айтмакчымын. 1952 жылы Бостон шаардык соода палатасы бир канча жумалык камувояждык соода агенттиги курс ачылганын жарыялады. Курска жазылгандар күтүлгөндөн да көп болуп, 500 кишинин тизмеси чыкты. Курстун акыркы күнү сатуучулар өмүрлүк жарлары менен бирге кечеге чакырылды. Кече ортолоп калган кезде жаңы жашоодо жаша аттуу китептин автору мындай деп сөз сүйлөдү. Күйөөңүздүн көп акча табуусун каалайсызбы? Анда ар күнү эртең менен анын көңүлдүү узатыңыз жана жашоого карата мамилесине кийлигишпеңиз. Анын канчалык сымбаттуу экендигин айтууну унутпаңыз. Кыймыл аракетин, жүрүм-турумун мактап, өзгөчөлүктөрүн жаңыдан эске салыңыз. Бул сөздү айткан адам бир китептин автору жана тажрыйбадан өткөргөн формулаларды элге сатат. Биз да анын сөздөрүн баса белгилешибиз керек. Бир адамды баалап, мактоо жөндөмдөрүнүн өсүшүнө олуттуу таасир берет. Адамдар мындай мамилеси менен эч нерсени жоготпойт, тескерисинче пайда табышат. Биз да жашообузда бул эки алтын эрежени аткарсак, балким катардагы бир үй бүлө болуунун ордуна ийгиликке бөлөнүп жашайбыз.